Агай, assalomu alaykum. Görüşmөгөзгө канча болду? Менин класс жетекчим болгонсуз, менин агайым болгонсуз, жакшы көргөн агайлардын бирисиз. Далай тарбияңызды алдык. Эң сонун насаат кеңештерди айтат элеңиз. Шарапат эжеке сиздин жубайыңыз. Ал эжеке мени 6 жыл класс жетекчим болгон. Баарыбыз классташтар эстеп сагынабыз. Азыр эми эжеке бир жумуштар менен кетиптир, экөөңүздөрдөн кабыл келдим эле. Ден соолугуңуз жакшы болсун агай. Анан мен бир дароо эле тоо кеттерин айтайын да. Китепти аябай көп окуйт элеңиз. Дагы эле окуп атасызбы? Колбосу окуйм. Акыркы жолу кайсы китепти окудуңуз? Акыркы жолу Иманалиевдин Каганатын окудум. Каныбек Иманалиевдин, Каныбек Иманалиев. Жакшы жазып турбу? Каганат эми кандай десем, жакшы. Мындай Түгөлбай Сыдыкбековдон кийинки кыргыздын лексикондорун эметип пайдаланып жазылган китеп экен. Көк асабадан кийинки? Көк асабадан кийин, тарыхый чыгармадан кийин байыркы кыргыздардын терминдери аралаштырып жазгандай болуптур. Анан эми көп нерселер чечмелептир. Жакшы. Орусча кайсы китепти окуп атасыз? Орусча мен эми чындыгында исторический китептерди окуйм, анан детективтерди окуйм. Азыркы мезгилде? Азыркы мезгилде детектив эле окубай калдым. Тарыхый китептер жакшы да. Түшүнгөнгө да жакшы. Валентин Пикулига окшогондор да? Янды окшогондорду окуп атасыз. Көп нерселерди билсе болот. Азыркы доор менен салыштырып, ичине өсүш өнүш кандай? Адам коомунда. Ал мезгилдеги ой жүгүртүүлөр, иш-чаралар азыркы мезгилдегилерге салыштырып, мындай көп нерселерди баамдаса болот да. Ошо эми кыргыз авторлорунун тарыхый чыгармалары негизинен азыраак эле эсептелинип эле тарыхый чыгармалар. Алар окулуп бүттү. Орустардын менен кыргызча, анан орусча анча мынча окуйм. Ушу биз мектепте жүргөндө эми айыл делек, кыргыз мектеп болчубуз. Анан кээде баягы досторуңуз менен таанышып орусча сүйлөп, анан сиздин эжеке айтат эле, китепти аябай көп окуйт деп. Анан бир жолу мен бир индустар жөнүндө китеп окугам да. Аны окуп бүтүп, атайын таап кыйналсам да, анан сизге барып, агай, ушундай китеп бар экен деп айткан жокпу мазмунун. Десем ойлонуп туруп, индустар жөнүндө деп койбостон ошондон кийин сизге китеп жөнүндө айтпай калгам. Жакшы агай. Бирок өзүңүз физик болсоңуз деле адабиятка кызыгат экенсиз да. Бала күндөн кызыгат элем. Эргеш Оронбаев деген мен кыргыз тили адабияттан берген агайым бар эле. Ал маркум өтүп кеткен. Үйүндө 2 шкаф китеби болот эле, адабий китептери. Бир уулу менен мен классташ, тең туштас элем. Ал Ошто турат азыр. Анан мен китеп окуганымды билип калганбы, атайы үйүнө чакырып, шкафын ачып, тандап ал балам дейт эле. Алып немесем, ушуну окуп, мага мазмунун айтып бересиң дейт эле. Анан агай айткандай, окуп түшүнүгүм айтып беришкениме көнүккөмүн да. Ошо кишинин салымы аябай зор да. Менин таяке болот ал, чоң таяке. Билем. Эргеш Оронбаев деп кыргыз тили адабиятчы эле. Кыргыз тилден эми кадимкилер немеде сабак берсе керек эле, бирок адабияттан, кыргыз адабияттан укмуш сабак өтөт эле. Кээде көз жашын чыгарып ийет эле, каармандар жөнүндө сүйлөп, ушунчалык делил өтөт эле. Биз тиктеген боюнча отуруп калат эле. Оозун карап эле. Даже ошо агайдын айткан каармандарына аралаша түшөт элек да. Кийин Токой чарбасына өтүп кетти, ошондо иштеп жүрүп анан АКШ менен кайтыш болгонго чейин байланышып жүрдүк. Нараештан, Нарабай. Ошо кишинин бир салымы мага Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылычы, по-моему, 68-69 жылдары чыкса керек. Биринчи томдун жарымы чыкканда жукарак китеп болчу. Ошону
Атташта магазин бар эле го, билесиңби? Жайлоо магазин. Жайлоодогу. Ошол жерде жолугуп калып, окуп бүткөн экен чамасы. Балам токтоду да, токтоп сүйлөшүп ал акыбал сурашканда. Ошол китепти мен жакшы көрүп окудум, жаңыдан алдым, окучу. Эч кимге бербей жоготпа, деп анан кийин берди. Уялмага жайлоого алып барып алып окудум. Анан атам раматлык сабатчы эле. Батырбаева. Каттанып айтылы. Эмне жөнүндө окуп атасың балам деди. Ушундай чыгармалар экен десем, мага да окуп берчи деди. Окуп бергенден артыман түшүп албадыбы? Баягы аягына чыгайм деп. Ошо атам раматлык экөөбүз окуганбыз ошо. Атам ошондо 70ке чыккан. Кызга болсо керек. Сиз канчада элеңиз? Мен где-то 8-ди бүтүп, 9га неметкенде ошо класска көчкөндө жайлоого баргам. Ошондо калган. Сынган кылычты ошондо окугам. Кыргыздарда кыргыз жазуучуларынын тарыхый чыгармалары азырынча саналуу гана азыраак болот. Көчмөндөр кагылышы бар. Анан сынган кылыч, кел. Мына каганат да балким ошондойлорго кирет. Ошонун мындай кандай десем, сен деле окусаң керек. Мындай төл сөз түрүндө жазылган да. Баягы биз ошол мезгилдеги диалектика болгонлор менен. Ошондой экен. Агай, анан карасаңыз, сиз айтып атпайсызбы, атам окуп берген деп. Өткөндө Шайлообек Дүйшөев агындыларда жазыптыр да. Мурда биз аксакалдарга китеп окуп берет элек. Анткени аксакалдар сабатсыз эле, биз сабаттуу элек. Азыр тескери заман болуп калды. Аксакалдар сабаттуу, жаштар сабатсыз болуп атат дейт. Мындай анча билимге кызыкпай атат. Анан өткөндө мен парламентте айтпадымбы? Обаны ова деп жазат. Яйцо дегенде яйсо деген бойдон жазып атат. Кел атат, бар атат, бол атат деп жазып атат. Комментарийлердечи. Ооба. Анан эми кандай түшүндүрү жазган мошенник деген бойдон жазып коюп атат мисалы. Ошого кандай карайсыз агай? Эмне кылыш керек? Эми мындай да, мен как мугалим катары ошо телефонго чыккан комментарийлердеги жазылган катачылыктарга бул бир эле телефондо эмес. Көп эле басылмаларда азыркы күндө көп каталар кетип атат да. Китеп басса деле, гезит басса деле, атам. Мурда ар бир китеп чыкса, анын түзөтүүлөрү болот эле этегинде. Корректорлор окуп, мынанчанчы бетте, мынанчанчы астынан, үстүнөн, мындай строкада мында ката кетти деп жазып коет эле. Азыр андай вообще жок. Китептин этегинде данныйларды окуп көрсөң, ошол китепти басмаканага терим даярдаган корректор бар. Бирок аябай көп катачылык да. Бул эмне себептен мындай болуп атат? Мен деле акылым жете бербейт. Бир көңүлүңүз ооруйт. Көңүл ооруйт, конечно. Албетте көңүл ооруйт. Анан эми азыркы мезгилде Нуржигит, сен өзүң деле баамдап жүргөндөсүң. Эми окуучулар арасында жалпы эле биздин жашоочуларыбыз Кыргыз Республикасында калктын арасында ошо адайы чыгармаларга кызыгуу төмөндөп кетип атат да. Китеп окуу деген жок эсеп болуп калып атат. Мен бир агабызды билет элем, сен деле жаш тааныйсың, мага караганда сенин үйүңдүн жанында кошунаң. Раматлык өтүп кетти, Өмүрзак экен. Астановпу? Атам ушунчалык китеп окуйт эле да, адайы китептерди. Анан экөөбүз сүйлөшүп калат элек. Сен де мугалимсиң, китеп болсо керек. Көрөйүнчү сага эгер уруксат берсең дейт. Мен келдим, менин бир азыраак китептерим бар. Көрүп, арасынан бир китеп алып окудум. Каарзаман Исай Калашниковду. Чыңгыз хан жөнүндө. Эми чыгып аткан мезгилде ошонун 2 томдугу бар эле, сурап алып кетип окуп алып келди. Акыркы окуганы ЦРУ против СССР деген публистикалык чыгарма бар эле. Ошо китебиме алып кетти эле.
кийин мойнуна алды неметип мен үйүмөн бирөөлөр сурабай алып кетиптир, таппай калдым, сага кечирип кой. Эгер магазинде болсо сатып алып келип берем дейт. Эми мейли кызыгып окуган киши болсо алып окусун, аке дедим. Эмне дейм мен. Сиз экөөбүздүн жардамыбыз ошо болсун, ошо китепти окусун. Мен сизден эми сурабай эле коем, мен окугам. Ошол жанагы сен айткан катачылыктар дагы азыркы мезгилдеги жаштар арасында кандай десем бир агым бар, ошо жаштарды тарбиялоодо немеде ошо адабий чыгармалардын салымы аябай чоң да. Биз мугалимдер бере албаган, коомдук ишмерлер силер бере албаган нерселерди жаштар, адам баласы ошо китептерден окуп үйрөнсө болот дейм. Туура агай. Агай бирок эки суроом калды да. Мисалы сиз өзүңүз. Менин апам мисалы адабиятка кызык экен, бирок математика мугалими мен сабагын жактырып, анан математикага болуп кеткен экен да. Өзү ар жагынан гуманитариймин дейт, бирок мен математиканы тандап кеттим. Себеби мугалим таасир болду дейт. Сиз эргече аябай таасир эткен экен адабият мугалими, бирок ошого карабай физикага кеткенсиз. Эмне үчүн? Себеби мен бала күндө баягы классташтар, теңтуштар арасында кесип тандоо боюнча сөз болуп эметип калса, мен бала күнүмөн геолог болушту жакшы көрөт элем. Китеп окуп анан мына карабастан ошо геолог кесипти тандап өзүмчө ыйгарып жүрөт элем. Анан мектепти бүттүм, окууга барайын десем, атам маркум сүйлөшүп отуруп, эмне кесип тандадың? Ата ушундай геолог болоюн деп атам десем, сен айылда өстүң, айылда чоңойдуң балам, эми каныңда геолог жок. Эми геолог болсоң, турмуштан каласың дейт. Башка чөйрөдөн эме болосуң. Айыл чарбасына аралашкыла эле кесип тандабайсыңбы деди да. Анан эми кандай кесип тандайм ата десем, каяктан билип алган билбейм. Уфада айыл чарба институту бар экен, ошонун арычылык боюнча факультети бар экен. Ошого тапшырбайсыңбы деди. Анан Балчы болуп кеткен. Себеби атам согуштан келгенден кийин өмүр бою арычы болуп берди. Ошо дүйнөдөн кайткыча 80 жашка чыккыча ардын арасында жүрдү. Ошодон уланбай атам экөөбүз макулдашып отуруп болдук. Скрябинге бардык. Ошонун базасында анда центральный борбордук вуздарга тапшыруу деген болот эле. Тапшырып көрдүм. Тиги Уфимский немеге бал жетпей калды. Бал жетпей калып анан айыл чарба институтунда Скрябинде ветеринария факультетинде калдым. Анан тагдыр насип экен, экинчи курсту бүткөндө ал жерден окуя кетишке туура келди. Армияга барып келдим, аскер болдум. Анан ошо мугалимчиликти тандап эмне болуп калдым да. Пешенеге жазган экен. Жакшы болуптур да, себеби бизди окуттуңуз ага. Бизди окуттуңуз. Физика, математика факультетинде неметип, Ош бизнесинде даярдоо курсу болду. Мен армияга бердим, ары барып келгенче 3-4 жыл өтүп кетти. Түз тапшырышка даярдыгы жок. Анан ошо ОГПнын даярдоо курсунда 1 жыл окудум, тапшырып. Физиканы тандашка туура келди. Физика учурдун талабына жооп берген, илимий техникалык жетишкендиктер менен аралашкан, ушундай көз караш менен анан физиканы тандап алдым. Ошо боюнча мугалим болуп иштеп калдым. Агай, мына мектептин директору дагы болдуңуз. Биз 20 жылга келгенде сиз директор болуп мына жакшы өстүрүп бергенсиз. Анан баягы бизге класс жетекчи болуп жүргөндө айткансыздар, бүгүн ар бириңердин үйүңөргө барам кечинде депчи. Ошондо мен даярданып отурсам, бир убакта кирип келдиңиз. Анан бүт кирип эле окуган шартымды карап,
китептерди карап, ошол мезгилде энциклопедия бар эле, билесизби? Ооба, кыргыз энциклопедиясы. Анан ошону карадыңыз дагы, сенде бүт шарт бар экен. Мындай китептер менде болгондо бала кезимде укмуш болмок эле. Эми бир гана нерсе ушуну пайдалан, окуу, ата энем көчү айткансыз да. Сага мындай бир шарттан ич өксүк жок экен, эми калган өзүңдөн деген эсимден да. Ошомо аябай дем берген эле. Азыр ошентип кыдырган учурлар болобу балдарда? Мугалимдер Бар, барбы? бар. Класс жетекчилерден, ата энелер менен байланыш катарында окуучулардын үй бүлөдөгү шарты, анын үй бүлөлүк абалы, социалдык абалын таанып билүүгө, үй шартын баардыгын анализ этип турушка талап бар. Мугалимдер аны ата энелер менен бирдикте иш кылышат. Азыр эми байланышка дагы бир жакшы ыңгай чыгып калды. Адамды жалкоо жагына айдап атат да. Телефон. Ата энелер менен группа түзүп байланышат дагы. Анан эми бир чейректе бир же эки жолу кыдырып үйлөрүндөн эметпесе, класс жетекчи деле үйүнө барбай калды. Көбүнчө телефон менен иш бүтүп, атасы апасы менен байланышып, ушундай болуп калды бул жигит. Азыр мен сага бир нерсени айтайын. 82-жылы, 1982-жылы институтты бүттүм. Ошонон бери мугалим болуп иштеп келатам. Кыйынчылык мезгилдерде көптөгөн менин кесиптештерим мугалимчиликти таштап, турмуш шартка байланыштуу кетти. Аны сен да жакшы билесиң. Силердин мындай бир чарпыңар ошолдорго туш келип калды. Билесиңби, сенин классташтарың, досторуң аябай күчтүү балдар, кыздар бүткөн. Анан турмуш шартка байланыштуу көп эле окубай калды. Мен ошого өкүнөм да. Анан эми азыр абал элдин жашоо шарты оңолду, жакшы болду. Бирок ошол 90-жылдардагы эңкейип кеткен процесс боюнча билим берүү тармагы мамлекет канча алга аракет кылса дагы сал өйдөлбөй кетип атат да. Ошол эле ойдон эмне? Мен мунун бир эң негизги себеби окуучуларга маалыматтын көптүгүнөн дейм да. Телефон деген бир балекет чыкты. Окуучулардын көптөгөн убактысы ошо телефонго кетип калып атат да. Ошону бир мектеп деңгээлинде жөнгө салуу боюнча мамлекеттик деңгээлде бир иш чара уюшулуп эметиле элек да, көңүл бурулу элек. Жанагы адай китептерди окууга көңүл бурулбагандын дагы себеби ушуданбы деп ойлойм да. Мына сен коомдук ишмердик даражага жеттиң, мына чоң саясатчы болуп турасың, жогорку маалыматтуусуң, баардыгын билип турасың. Бир ушундай нерселерге мамлекеттик деңгээлде дагы бир билим берүү министрлиги менен биргеликте бир ойлонсо дейм да. Макул, мен сүйлөшөйүн. Азыркы министр аракет кылып иштеп атат. Кендирбаева. Анан ошо оорчулук замандын таасири менен көптөгөн нерселер болду. Сабак жетпей калып окутушка, окутулбай калган сабактарды, башка предметтерди да окутушка аракет кылдым. Көп жыл тарых предметинде окутуп жүрбөдүм. Тарыхты окуттуңуз, билем аны. Адам жана коом тарых сабагын окутуп жүрдүм. Ошо кийинкилер айтып калды, тарыхтан сабак берип атат десе, мен да түшүнбөй эле калдым. Бирок эми жокчулук болду, жетишпештик болду. Сиз болсо адабияттан деле берип кетсеңиз болмок, тарыхтан деле. Ошо окуучуларды ата энелер менен, коомчулук менен биргеликте ошо билим алууга шыктандыруу жагы көбүрөөк эметилсе дейм да. Азыр мамлекеттин дагы бир тандап алган жолу болуп атат. Келечекте Кыргызстанга кызмат кылып бере турган, анын жүгүн аркалап мынте турган, кадрларды даярдай турган жакшы мектептерди куруп алды.
лицей, гимназиялар, менчик мектептер чыгып атат. Аларда окуучуларга коюлган талап, база аябай жетишерлик, чоң. Мугалимдердин да социалдык абалына жакшы карап, жакшы шарт түзүп берип, бирок алардан неме болуп атат да, мугалимдерден талап жакшы. Мугалим дагы ошончолук иштеп берип атат ал мектептерде. Анан айыл мектептерде менимче Кыргызстан боюнча баардыгында деңгээл бирдей элеби деп ойлойм да, бирдей эле болсо керек деп. Баягы атайын түзүлгөн мектептер алдыга кетип калды, бирок Алдыга кетип калгандары калды, түшүнүктүү агай, түшүнүктүү, ал жагы да бар. Ал жагы дагы бар агай. Агай, рахмат анда. Кудай колдоп коргосун. Эми жаштарга канча менет кылдыңыз, ошолорду менети кайтсын. Рахмат. Сизди аябай жакшы көрүп эстейбиз агай. Убагында мындай эркелетет элеңиз, кээде урушат элеңиз, бирок урушсаңыз деле баягы жүрөгүңүз жакшы көрүп турганыңыз билинчү да. Анан жакшы адамдар көңүлдүү болот экен. Биз да жакшы шакирт болуп атабыз, дайыма эле кабар болуп атабыз. Ошо айда күндө бир келип болсо дагы бир батаңызды алып кеткени келдик. Бүткүл жаштарга бир жакшы тилегиңизди айтып коюңуз эми кыргыз элине. Биринчиден Нуржигит келечек жаштардыкы. Жаштар азыркы коомдун өнүгүшү менен биргеликте керек болсо аладан дагы озуп, бой жүгүртүп, аракет жасап, ошо Кыргызстандын нагыз чыныгы атуулуу кожоюну болуп калышын мен каалайм. Анан мен окуучуларыма азыркы акыркы мезгилде бир сөзүмө кайталап айта берем. Агай, сиз дайыма эле ушинте бересиз дейт. Мен айтам, алдыга максат кое билгиле, эң биринчи. Койгондо да жакшы максат, келечекти ойлоп. Анан ошол алдыга койгон максатыңа жетиш үчүн аракет жасаганда үйрөнгүлө болдар. Анан ошондо силердин жашооңордо, келечегиңерде өнүгүү болот, өсүш болот балдарым деп көп айтам. Кам балдар окуучуларым угат, макул болот. Анан эми Нуржигит бир шартсал ыңгайсыз болуп турган мезгилде келип калдың. Атайын айтып турбай келдим агай. Айтып турсам билем. Манас экөөңү чакырып да келтире албай турган адамдарсыңар. Эми чындыгындачы силердин убактыңар чектелүү. Айылга келген менен айылда да кеңири басып, нары бери неме деп жүрө албайсыңар. Рахмат. Нуржигит, сага биринчи. Алтын башың аман болсун. Амин. Алла Тааладан эмнени үмүт кылып тилек кылсаң, ошонун кабыл болсун. Амин. Бул нерселерди ишке ашырыш үчүн адам баласына ден соолук керек. Ден соолугуңу берсин. Үй бүлөңдө ар дайым ынтымакчылык уяласын. Ынтымакчылык бардык нерсени жеңет. Өсүп өнүгүү болсун балдарым. Өзүңөр өсүп өнүп кет. Анан коомдо аткарган иштериңе чоң ийгиликтерди каалайм. Билинбеген менен мына биздин мектепте окуган балдар кыздарыбыздын кумирисиңер мындайынча айтканда. Ошону дагы өнүктүргүлө, ар дайым артыңардагы урпактарга үлгү болуп, насаатчы болуп, улуу ага алдыңкы адамдардан болуп жүргүлө. Иштеген ишиңерге ийгилик болсун. Мекенибизде артка кетүү болбосун. Өнүгүүлөр болсун. Ар бир пендеге тушту. Рахмат. Эжекеге салым айтып коюңуз анда.